Дизайн өзгөчөлүгү өзү пайдалуу нерсе буларды жасаган вебсайтта. Биз мындай да кылганбыз, мындай навигацияларды эсиңерде. Эми бар, мындай келебиз, андан кийин буга келгенде бул өзүнчө дагы көбөйүп атат. Көрдүңөрбү? Вот. Мисалы үчүн, баягы кече күнү өзүм эле жасадык беле ушуну, жасадык белебиз, жасай элекпиз мындай. Жок, андай жасай элек болчук. Хорошо. Анда бул бир аз татаалыраак көңүл буруш керек, жакшылап жазууларга. Татаал дегенде уже силер базасын билесиңер. Мисалы үчүн кайсыл жерде бар, карап көрөлү азыр. Кайсыл сайтта болушу мүмкүн? Apple.com кирейинчи. Apple.com'га кирсек, iPhone, Watch, TV, Support жакта жок экен. Так, мисалы үчүн Cisco.com кирейинчи. Бул бирөө. Мындай кылсаңар, көрсөңөр, дагы чоңоюп ачылып атат, Муну баскан сайын, ар бириге өткөн сайын. Мисалы үчүн eBay'ден дагы карап көрөлү, башка бир сайтты. Вот. Ар бириге ачкан сайын, улар чоң өзүнчө категорияларга бөлүнүп атат. Мисалы үчүн электроникага барсам, камера, фото, видео, машина дегендер. Андан кийин мисалы үчүн үй тиричилик буюмдары боюнча эмне бар? Ар кандай техникалар, мебелдер, гараж, багбанчылык, ошондой спорт боюнча спортивный кийим-кечек немелер, буюмдар ушинтип өзүнчө бөлүнүп атат. Ошондой эле биздики дагы, мисалы үчүн Home бар, News бар. Буга келгенде, мисалы үчүн бул жакта Contacts, Projects, Gallery деп өзгөрөт. Түшүндүңөрбү? Буну өзгөртүп коебуз, кийин жазууну просто азыр силерге түшүнүктүү болсун деп атабыз. Биринчи эмне кылабыз анда? Биринчи буларды жасап алып, андан кийин монун ичиге буларды киргизишибиз керек. Баштайбыз, ачабыз. Так. Эми блокнотум көрүнө элек пага? Так. Блокнотум көрүндүбү? Блокнотум көрүндүбү? Так, блокнот көрүндү. Биринчи очередте эмне менен баштайбыз азыр? Так. Биринчи очередте мунун скелетин көрүп алайлы, кандай болот экен. Баштайлы. Биринчи жанагы эле биздин формулабыз. Head. Жазып кете беребиз. Жетишпеген жерде токтотуп турабыз. Head. Тайтылды койбой эле турган кереги жок. Head'тин ичиге мен стилди да жазып коеюн, дароо эле. Стил сөзсүз керек болот. Ансыз бизге булар жарабайт. Style. Body'ni ачып коебуз. Body'ni жаап коебуз. Астыраак түшүп. Body. Биринчи эмне кылам мен? Мага 3 мындай бир список керек. 3 нерсе керек мындай. Аларды, мисалы үчүн, UL деп тизип алайын. UL. UL'ды жаап коеюн. UL. Эми UL'дын ичинде 3 нерсе керек мага. Home, News, Drop Down деген. Көрдүңүздөрбү? Ошолорду жазып алайын. Live. Диванга жатасыңбы? Live. Экран көрүнүп атат, мындай, анан өтүп кете бербейин, көрүнбөй жатат дебегиле.
Ооба, көрүнөт. Көрүнүп атат. Рахмат чоң. Eli news. Ondan keyingisi kim ekan? Drop down degan ekan, ha? Eli and drop down. Eli. Tekşireriz. Сохранить etip turup bunu сохранить как. Ondan keyin рабочий stolga misal üçün emне деп сохранить eteyim. Бүгүнкү числону койгон, 25, 18, 20 деп. Болбой калды. HTML-ды унутуп калдык. HTML көрөбүз эмне болду экен. Вот чыкты мага home news drop down деп. Көрдүңөрбү? Буну дизайн кылышыбыз керек. Саламатчылык. Так, эми муну карасаңар, мындай барганда бул немеге айлантат. Ссылкага айлантат, а? Монтип бармак пайда болуп, мышка келип ссылкага айлантат. Бизге көрүнбөйт. Только блокнот открыт. Эми эмне көрүнүп? Эми көрүндү. Экөөдөн. Рахмат. Ушунтип айтып тургула. Вот. Мышка менен барсам, ссылкага айлантат. Жөн турсам, мышка эле турат. Значит, муну дагы ошондой айландырышым керек. Азыр барсам эчтеке болгон жок. Аны кандай кылам? Элайдын ичиге ссылка коёмун. Так, мындай туруп жылдырып алып, А дейм. Бул А деген, значит, автоматически ссылкага айландырат. Аны макулбу? Ада туруп, мисалы үчүн href барабар. Мисалы үчүн буну home деп жазып коеюн. И аны hrefти жабабыз. Аны жабабыз. Мындай кылып туруп. Вот жаптык. Эми могу news'ты да ушундай кылабыз. Жылдырып салайын. href барабар. Бул home'го биз жакшыраак ат берип коем. Мисалы үчүн адашып кетпейли. Могу решетка менен берейин. И буга дагы решетка менен берейин. Мисалы үчүн news деп. И аны жабабыз. Вот. Андан кийин эми drop down тура турсун. Анткени бунун иши бир аз узунураак. Сохранить этебиз, көрөбүз. Вот, көрдүңөрбү? Азыр мышка келгенде өзгөрө турган болду. Экинчи кадамды жасадык. Мышка келгенде мындай болду. Кийинки кадамдарыбыз могул астыдагы сызык менен могул немелерди, кичинекей чекиттерди, кара ичи толгон айланаларды жок кылышыбыз керек. Бизге андай кереги жок. Макулбу? Бизге мындай болу бериш керек. Вот. Ичинде эч кандай, астында эч кандай сызыгы жок. Жанында ичи толо айланалар дагы жок. Так, жазабыз. Сизден сурасам болобу? Могу home'дун жанына сиз решетка коюп атпайсызбы? Ошону эмне үчүн коесуз? Бул решетканы негизинен буга коюштун кереги жок эле, просто мындай адашпасын деп эле, биякта эле home, биякта да home бар, биякта да home бар болуп, кийин адашпаш үчүн эле. Можно не ставить, да, получается? Ооба, мындай койбосок деле боло берет, ооба. Хорошо, рахмат. Вот, ансыз деле иштей берет. Койбой эле коелу анда. Эми бул ссылкага айлансын деп эчтеке жазбаса деле болот негизи. Все равно ссылкага айланат. Жазбаса делечи эчтеке. Хорошо, рахмат. Вот. Бирок басса иштебейт азырынча. Бул жака контейнер жазып этели. Ошол контейнер ичинде сүрөт болот, а могулар болсо ошол сүрөттүн ичинде калыш керек, ошол неме клетканын ичинде. Так, класс бар деп туруп, мисалы үчүн контейнер box деп өзүңөр билгендей ат койсоңор болот. И жаап коебуз. Div. Вот.
Азыр эми артыга сүрөттү коюп алайлы. Check it, container, background image деп туруп, буга URL и мындай кылып туруп сүрөттү алып келели. Сүрөт ким экен? Бул мунун сүрөтү. Негизи кандайдыр бир сүрөт эле боло берет. Мисалы үчүн азыр history art background images. Морек окшойт. Ошонун адресин алайын. Адресин алдым. Так, вот эми бул жака жайгаштырып коем мен, макулбу? Бул жака муну коюп алайын и бул жака жайгаштырабыз. Сохранить. И вот. Так, келди, келген жок. Аларынча келбейт. Так, эмне кылабыз? Background image dedik. Container. Так, kim geldi daha? Так, кечеги эле немелерди жазабыз кайра. Background. Мисалы үчүн кайталанбасын. Деп коебуз. Анткени кичинекей сүрөт болсо, бул жака чекилет, кийин кайра чыгат, ошондой боло берет. Background repeat none dedik. Background size cover толугу менен жапсын. И бииктиги болсо height 100 VH деп турайлы. Bu keldi. Эми бул жакка андан кийин биз түзөйбүз. Бул бар, бул жок пока и дизайнды кылабыз андан кийин. Буга мисалы үчүн мындай деп турайлы. Position relative. Вот, ушуларды чыгарып тургула. Мен силерге могу сүрөттүн ссылкасын жөнөтүп коеюн. Ошол сүрөттү ошол ссылканы колдонсоңуз чыгыш керек силерде. Так, сүрөттү, вот, ссылкасын жөнөтүп. Ушул ссылканы койгула, макулбу? Сүрөттү кантип коюш керек? Сүрөттү монтип коюш керек. Background image деп жазып, URL деп жазып, эки тырмакча ачып, тырмакчанын ичине мону жайгаштырабыз. Могу кодду. Вот, көрдүңөрбү? Ondan buyaka чейин жана мен жөнөткөн чаттагы ссылкадагы кодду жайгаштырасыңар, линк менен ссылканы. И аягы могу кош чек коюп, андан кийин могулорду чогуу жазгандан кийин сүрөт чыгыш керек. Так, улантабыз. Эми могул дроп-даундун ичине биз 3 список киргизишибиз керек дагы. Вот, анткени могуну карагыла. Мен экран көрүнүп атат, Ооба, көрүнөт. Вот, 3 список киргизишибиз керек. Значит, бул дроп-даун ичине дагы жайгаштырабыз. Блокнотто ачабыз кайра, блоктун ичине мынтип жазабыз. Так, Элайга бир класс берели, бунун ичине дагы. Кийин аны оңдош үчүн класстын аты, мисалы үчүн drop-down болсун, класстын аты. Бул жазууну болсо биз ссылкага айландырышыбыз керек. Жанагыдай кылып, ссылкага айландырыш үчүн эмне кылабыз? Так, А деп туруп, А деп туруп, андан кийин Анын ичинде H ref барабар эчтеке жазбасак деле болот. Анткени жазбасак деле ссылкага айландырат аны. Кошмок тырмакча койсок да, жалгыз тырмакча койсок да, анын немеге айландырат. Ссылкага айландырат. И аны жаап коебуз бул жака. А деп. Текшерели, эмне болду?
Вот, бул дагы айланды немеге, ссылкага. Эми мунун ичине биз эмне кылышыбыз керек? Өзүнчө 3 тизме жайгаштырыш керек. Вот, мисалы үчүн бул жака азыр div ачамын, контейнер. Div. Класстын атын берем дагы. Барабар, мисалы үчүн drop down content. Атын өзүңөр өзгөртсөңөр болот, бирок кийин бул жакта стиль берип атканда ошол аттарды адашпаш керек. Ошондуктан азыр мен жазганды эле улантып кете бергиле, башка ат жазбай эле. Кийин адашып кетпейли. Болобу? Так, div дедик. Андан кийин 3 ичинде ссылкалуу бир список кылышым керек. 3 ссылкалуу A дейбиз. Барабар. Стой эле боло берсин. И бирөөнүн аты contacts. Contacts. Андан кийин A. Ушуну эле кайра көчүрүп. C. Вот. Contacts. Кийингиси projects. Долбоорлор. Андан кийин мисалы үчүн галерея. Gallery. Акылбы? Ушуларды жазабыз. Андан кийин бизде азырынча биз бул li'ды эмне дедик? Drop class drop down hv. Class drop down. Контейнерди бүттүк. Контейнерге андан кийин мисалы үчүн UL дегенибиз бул монун ичиндеги баарын камтыйт. UL. Да UL деп туруп, ичинде эмне кылабыз? Мындай кылабыз. List, style, type, анан none десек, бул эмне кылат? Мындай кылат. Мол тегерекчелерди жок кылат. Текшеребиз, иштетебиз. Вот, көрдүңөрбү? Тегерекчелер жок болду. UL-дун ичине мону жазгыла. Андан кийин эмне кылышыбыз керек? UL-дун ичинде дагы андан кийин эми артына түс берели, ошолорду кылайлы. Background. Так, эмне дейбиз? Background color артына түс беребиз. Кандай түс болсун? Мисалы үчүн болсун. Так, муну кайра жазабыз. Background color. Андан кийин margin деп эмеге бурчка такалсын. Margin деп 0 пиксель. Андан кийин padding дейбиз. Аны дагы 0 пиксель дейбиз. Вот, азырынча үстүнө кетти, артындагы түсү да өзгөрдү. Андан кийин акырын аларды иреттейбиз. Так, эмне кылабыз? Overflow hidden. Вот. Азырынча ушундай кылып турайлы. Эми так, андан кийин эмне кылабыз? Эми элайлардын бирден оңдойбуз. Анткени бул жакта элай бул жака киргенде бул астыга көбөйүш керек. Акылбы? Ошого UL-ды жасадык. Эми элайды мындай кылып турайлы. Сол жактан башталсын бардыгы. Оң жак эмес, бизде дизайн сол жака. Float left. Оң жак кылсак деле болот. Муну right деп койсоңор, оң жака жылып кетет баары. Right. Бул жака жылып кетти. Меники сол жактан болсун. Left. Утуру текшерип турсаңар жакшы болот. Таасир этип атабы, этпей жатабы. Анан туура эмес жазып алып туруп эле аягында текшерсек иштебей жатат дегенден көрө, утуру жазган сайын текшерип кеткен жакшы.
Эми kim var bizde? URL'de yasadık. Ela'ydı da kullantabız. Ela'y A'lardı drop down'a kirgizishimiz gerek. Check it drop btn. Javob turabız. Emne kılam? Display inline block деген қатар-қатар тізіліп коробканың içinde қалады, içinde. 1, 2, 3, 4 болып. Вот. Олар өзінше бір коробкада тұрады. Қызыл коробкада, бұл да қызыл коробка, бұл да қызыл коробка. Ошоны мол жасап атат. Display inline block деген. Андан кейін азырынча жазуулардын немеси түсүп, жана ак болсун. Акылбы. Тексттер болсо ортодо калсын, ошо коробканын ичинде. Text align center. Андан кейін мисалы үчүн padding канча десек көрүнүп атабы? 14 пиксель, анан 16 пиксель деп койсок болот. Текшеребиз. Бул жакка келип, бул болчу биздики. Вот. Азыр өзгөрдү, көрдүңөр, ак болду. Эми моларды монун ичине киргизишим керек. Эми аны background color deyince background color misal үчүn red кызыл болуп турсун, көрөбүз. Вот, баары кызыл болду. Мага жакындап келатат. Бирок биз hover кошо элекпиз. Hover деген кечегиде навигация кылат. Аны кошо элекпиз. Вот, көрдүңөрбү? Hover кош болду. Эми эмне бар дагы? Так, амон жазгыла, жашпа амон жазып алгыла. Астын жаза электер болсо болот. Астын жазып алгыла эми. Так, эми All drop down content деген класста оңдойбуз. Ал класска кириш үчүн checkit менен өз бир класска барыш үчүн checkit менен баштайбыз да. All drop btn деген буякта класс болгон үчүн checkit менен баштадык. Эми бул drop down content дегенге барыш үчүн дагы checkit менен. Агай, мен бир жерде жаза албай калдым. Мына көрүнүп турат. Жаза бер. Көрүнүп турабы? Drop down content display none, андан кийин position position absolute деген ошол контейнердин ичиге байланыштуу болсун деген үчүн absolute дейбиз. Анткени бул жакта контейнерди relative дегенбиз. Ошо бири-бириге связь болсун деген деш максатында бул жакта absolute дейбиз. Андан кийин түстүнү берели неменен. Drop down'дан ошол түшкөндө, бастага түшкөндө кандай түскө айлансын. Background color. Мисалы үчүн мындай бир код бар эле, ошону жазып көрөлүчү. F9 деген бир код бар. Кайсы түс экени эсимде жок, бир түс кыскасы. Алардын кеңдигин белгилейли. Мисалы үчүн minimum width 160 пиксель. Андан кийин box. Муну жазбай турайлы, көрөбүз. Şimdi özgürlük drop down content. Drop down. Bizde drop down'u attı. Drop down content tura.
Display none, position absolute, background color. Вот. Көрдүңөрбү? Эми чыга элек бака. Бирок оңдодук муну бул жакта. Ичине кирип кетти азыр, просто чыкпай жатат. Эми ал качан чыгат? Чыга турганны. Biz бул жака дагы бирдеме унутуп калыппыз, анда мындай кылабыз. Align, check it, drop down. Display. Inline block. Inline drop down, inline block. Ада пока ечкемеси. Улантабыз. Так. Да, мындай кылабыз. Drop down, навигация болгондо эмне болсун? Drop down, hover. Андан кийин drop down, content. Display, block. Так, бул жака жазайын кайрадан. Drop down, content, hover. Hover кылганда эмне болот? Background color өзгөрсүн. Кайсыга? Light grey'ге. Так. Чыкты баары. Бирок дагы эле жетишпейт бирдемелер. Булар жазгылачы шашпай. Могул жерге чейин текшерип кайра. Так, акыргысы калды. Бул жакка эми муну кошобуз. Бул жакта А деп элек беле, могул үчөөнү муну астыга киргиздик, бирок дизайнын өзгөртүшүбүз керек үчөөнү. Аны кантип өзгөртөбүз? Check it, drop down, content, андан кийин A деп. Так. Display none. Границалары көрүнбөсүн бизге. Position absolute. Background color мисалы үчүн. Position кереги жок бизге. Жакта уже список катары кирет. Display деле кереги жок. Color деле берели. Display мындай болсун. Блок болсун. Анткени аз бул жакта чачырап түшөт турат. Блок болсо астага келет. Display блок. Вот. Көрдүңөрбү? Астага келди эми. Блок деген үчүн. Если inline блок десем эмне болот? Дагы экинчи түрү бар мунун. Текшеребиз. Вот мындай болуп калат. Inline деген линияга тизип коет, а жөн эле блок десек астага келет. Андан кийин эмне кылабыз? Так, эмне болуп атат? Могул астыдагы линиялар бар экен, аларды жок кылыш керек. Text decoration none десек эмне чыгат экен? Вот, астында линиялар кетти. Көрдүңөрбү? Эгиле могулардын баарын астагы линияларын алып салыш керек. Аны кайдан алабыз? Теги
Бул жактан эле алсак болот. Text declaration none деп. Так, çok tasir etmedi makul. X drop down content бұл ким? Класс. Макул, мұны улантар эле. Text decoration none дедик, андан кейін display block и text align range, text align сол жақта жайғашсын, ато бұл жақта азыр ортоға шығып кетті. Left и padding 12 pikselге 16 pikсел деп қояйын. Сағырайындатамыз, текшереміз. Вот кішінекейірек, чақан болды. Көрдіңіз бе? Так, колор жазуларын өзгертелші. Black деп қояйын. Текшереміз. Жазулар black болды, қара болды. Көрдіңіз бе? Бұл жерде red деп қойыппын, бірдемені red деп ейлі. Бұл light gray дейінші. Бұл барыны light gray салды. Қала берсін. Ақылышын жазып тұрғылы азыр, анан бірден жақшылап оңдайыз мұны. Өзі қандай болуш керек? Асты қызыл кетіш келейінген. Ақыл кетірез аны. Ағай, біз могу ячейкаға көрсетіп отқанда, олар же белым выделяется же. Это вы где поменяли? Потому что у меня все равно красный был көрсетіп отты. Олар ғой? Все правильно. Туралеу? Олай туралы екен. Маған жана белый көрініп кетті, да? Жоқ, пока мұндай. Бізге мол арты красный болбош керек болды, азыр аны өзгертеміз. Мындай болуш керек болды. Мышка барғанда красный болсын. Я же могу, да? Это уже, это другая тема же, да? Все поняла. Биздики biraz башкача болуп калды, бул башкача болду. Биз мондай кылышыбыз керек. Мышка барганда кызыл болуш керек. Биздики мышка бармаса деле кызыл болуп атат азыр. Можно же, да, сразу же мондай түйүндө сызыкты сразу эле алып салсам, азыр алабыз аны. Алынбай калды азыр. Түйүндө сызыкты албаппыз. Кайда алабыз? Так, түйүндө сызыкты. List style type none дедик. Бул биз жанагы кружочкаларды жок кылдык. Background color 333. Margin, padding, float left. Жөн эле атрибут A менен эле жазып койсо болбойбу? Жок, бул неме класс болгон үчүн, мисалы үчүн A монун ичинде да, мога байланыштуу. Класстын ичиндечи. Анткени буларда приоритет бар. Мисалы үчүн drop класска берген түстү буга келип буну өзгөртөм десең өзгөрбөйт. Анткени класс жогору даражада турат. Макулбу? Так. Бул жака мындай бир нерсе керелби? Box shadow. 0 пиксел, 8 пиксел, 16 пиксел, 0 пиксел, RGBA, 0, 0, 0, 0 бүтүн экилип. 8, 16, 0. Bunu işte kim bakış adamına var.
Так, ondan keyin drop button hover'ga kelganda background bu joq o'zgarib o'tadi. Drop down content display block drop down content drop down hover drop down content мындай болду барганда кыскасы негизинен. Просто бир аз жетишпеген нерселер болду да азыр ошону оңдоп коюш керек. Сонун. Ооба болду. Сонун анда. Негизинен иштептир анда барыңарда. Просто мен азыр мунун арты эмнеге кып-кызыл болуп калат. Background color light gray. Хорошо. Барганда өзгөрүп атат. Light gray болуп өзгөрдү барганда. Бирок барбаса кызыл бойдон турат. Макул турабыз кызыл бойдон. Бул жакта ак кылыптыр аны. Бул жакта бир немени так, муну мындай кылабыз. Elay тексттерди text decoration вот все text decoration кетти. Text decoration'de алып салдык. Эми астыга дагы бир линияны кошуп коеюн. Elay hover. Эми барганда өзгөрсүн, Вот, эми өзгөрдү. Эмнеге прозрачный болуп калды? Так, drop down display block hover drop down content. Болду. Ушуну жасап койгула. Эмне кылдык биз? Азыр могул Elay'дын ичинде Elay'дан немени алып салдым? Text decoration'да. Вот. Асты сызылгандар кетти. Андан кийин эмнени коштум? Буга background'га white деп койдум. Ошону өзгөрткүлө. Болду. Кошуп койсоңор эле аягында. Elay списокторго мышка барганда кызыл болсун. Вот. Андан кийин буну басканда бул өзү түшөт бул жака, булар серый болот. Аны кайда жасадык аны? Аны серый болгону бул жакта кылдык. Ак болот арты. Вот. Андан кийин мышка келгенде серый болот. Мындай бул жакта өзгөрөт ал. Шоң коюн мына. Башынан баштап текшерип чыкканчы. Көрүнүп атабы? Же кичинекей болуп кетти? Аз кичинекей болуп кетти, аябай кичинекей болуп кетти. Болду. Астында көрсөйүн эми вот. Бул экинчи жарымы блокноттун.
Бул жака келсек, не дейин? Бул жака келсеңер, көрдүңөр, мындай неме чыгып атат, мынтип. Спорт, бизнес, дүйнө, программалар дегенде мындай чыгып атат. Көңүл ачуу, мультимедиа, биз жөнүндө, көрдүңөр? Андан кийин кабарлар. Bunun içinde эмне бар экен көрүш үчүн мындай кылып карап көрсөк болот. Экран көрүнүп турабы анын жөнүндө? Ооба, көрүнүп атат. Сүйлөөрүнү. Так. Көрүнүп турса вот. İçinde эмне бар экенин көрсө болот. Сайттын ичинде эмне. Бирок өзгөртө албайбыз. Ал сайтты жасагандар аны эч кандай уруксат бербейт өзгөрткөнгө. Башынан баштайбыз. Эмне бар экен? Вот head бар. Head'tin içini карайбыз. Head'tin içinde bir неме колдонгон. Дизайн колдонгон, аны Яндекстен алып келип колдонтат. Андан кийин эмне бар Head'tin içinde? Тема бар экен, бийиктикке бирге деген. Көрдүңөрбү? Вот тайтлды көрдүңөр? Марал радиосу бийиктикке бирге деп. Аны кайдан көрөбүз? Бул жактан аз көрсөтөм. Вот, бул жакта чыгат. Марал радиосу бийиктикке бирге деп астында көрүп атасыңар? Окулду. Ошол бул жакта head'tin içinde, title'дын içinde калтат да. Head'ten чыгабыз, head'ти жаап коеюн дагы. Эмне бар экен? Body башталып атат. Body'нин içinde div'дер бар, көрдүңөр? Ар бир div өзүнчө ушундай дизайндардан турат. Ичиге толтура кирип кетет ушинтип. Класстар бар. Эми биз өзүбүздүкүнү карап көрөлү, эмне бар экен мисалы үчүн. Бул биздики, өзүбүздүкүнү карайбыз. Өзүбүздүкүндө эле окусак болот. Эмнелерден турганын. Кичинекей бирок стили бүт бар мынакей. Жана жасаган стилдер. Титулубуз жок, тайтл койгон эмеспиз. Койсок болот. Коюп келе калайын. Так, стилдин ичинде эле. Стилдин сыртында, бул head'tin ичинде title деп. Title. Мисалы үчүн, менин баракчам деп коеюн. Title. Окей, сохранить еттик. Муну дагы иштеттик. И кайра карайбыз. Бул жакта title пайда болду. Көрдүңөр, менин баракчам деп. Стиль мунун ичинде, аны башын кереги жок. Body'ге барам. Body UL'ден турат экен, эң негизгиси эле UL экен. UL'дын ичинде 3 LI бар экен. Биринчи LI Home, экинчи LI News, жаңылыктар. Үчүнчү LI жанагы Drop Down деген. Көрдүңөрбү? Drop Down 3кө бөлүнөт дагы. Контакты, проект, галерея болуп. Болду, ушул биздин веб-сайттын немеси HTML тилинде жазылганы. Мунун немеси болсо дизайны бул жакта CSS деген тил менен жазды аны. Стайлинг. Мисалы үчүн азыр эмне кылабыз дедик? Бул drop down атын өзгөртүп коеюн эми. Мисалы үчүн бул эмне? Drop down эмес. Көбүрөөк деген жазып коеюнчу. Көбүрөөк. Мындай. Далее или көбүрөөк дагы маалыматты бул жактан аласыз дегенди, көбүрөөк. More деп коет го эңизче. More деп коюшат. Дагында детальный көбүрөөк маалымат алам десеңер, бул жака киргиле. Көбүрөөк more. Контакты, проекти, галерея. Көрдүңөрбү? Эч кимсе иштебейт. Муну баспай эле бассын кереги жок. Вот, иштеп атат. Агай, Если
Мен bunun üstüne дагы bir сүрөт кошкум келсечи, кайсыл жактан кошсом болот? Бул жакабы? Да, вот именно вот сверху этого шаблона обложки. Анда могул контейнердин ичине коюшуңар керек сүрөт. Анткени биз контейнердин ичинде азыр бүт нерсе бар да, буларчы. Түшүнүңөрбү? Бул жака img деп алып келип үйдөн карап көргүлө. Хорошо? Вот. Бул CSS деген эмне? Биз HTML дегенде көрдүк. HTML тилини кандай жазылат экенин. Көбүнчө мында эки чоң же кичине барабар деген белгинин ортосунда жазылган коддор синтакстарды ошол HTML деп коебуз. Вот, мынтип кете берет. Мынтип UL, LI, A, href болуп ушинтип кетет. CSS деген эмне? CSS бул стиль берет. Мисалы үчүн CSS drop down menus. Если CSS болбосо, бул мындай бир суук эле жакшы эмес көрүнүп турат. CSS болгондон аябай мындай кооздуктарга айланат бул. Көрдүңөрбү? Бул жака кирдик, бул жака киргенден кийин бул өзүнчө дагы бөлүнүп атат. Ушул CSS менен жазылат. Андан кийин мындайлар дагы жазылат, мисалы үчүн. CSS hamburger menu. Мону гамбургер меню деп коет. Гамбургерге окшоп турат го. Ушуларды дагы CSS менен жасайт. Вот. Гамбургер меню. Муну кантип жасайт экен, көрөлүчү. Гамбургер меню. Так. Азыр биз кодубузга кошсок, кодубузду бузуп албайлы. Horizontal navbar. Бул жака ачылып, бул жака да ачылып атат. Муну көрөлүчү. Гамбургерди кантип жасаптыр? Так. Жок, бул жакта уже JavaScript тилин колдонгон. Азыр биз муну бузуп алабыз бассак. Кайра бассак кирип кетет. Bir сайттын ичинде канча тил колдонулат? Өзү эң жок дегенде бир сайт даяр болушу 3 тил. Ошол HTML, CSS, JavaScript. Андан кийин аны аябай мында профессиональный мисалы үчүн приложение катары иштеш үчүн ага уже дагы бирөөнү кошот. React деген сыяктуу дагы башка тилдерди кошот. 4 тил кошулат да, ошондон негизинен атак үчөө жарайт. Мисалы үчүн баягында айттым эле, Booking.com деген дүйнөдөгү эң чоң гостиница бронировать эткен сайт бар. Booking.comчу. Мисалы үчүн каяка барам дейсиңер, Лондон. Кайсы күнү? Допустим, сентябрдын 1-инен 8-ине чейин салып келем. Лондон. Издейбиз. Бул уже приложение издөө катары да, адамдардын маалыматтарга чейин, адрестерге чейин бүт данныйларга чыгарып берип, макул кирем десең, анда акчаңды дагы снимать этет. Мисалы үчүн азыр мону ошол бир жумага бул жактан бир аз фильтрлейли, арзаныраак болсун. Күнүмдүгү мисалы үчүн $59,118 тегерегинде болгон дорду гана чыгар. Так аябай кымбаттар чыгар. Вот, мисалы үчүн 8 күнгө бул $458 чыгарайлы. 7 күнгө 2 адам кирсе болот экен. Тандайбыз муну. Бул уже башка жака багыттады. Бул жакта сүрөттөрү бар. Макул, мен муну ала турган болдум. Резерв кылабыз. Резервту басам. Басканда муну алам. Так, 1 комнаталык. Болот могула. Так, бул кереги жок. Муну тандайм. Анткени мен баргычем менден акча снимать этпей турат. Барган күнү менден акча снимать этет. И дальше. Так. I will reserve. Окей. Муну мен алам. Бронировать этем дедим. Андан кийин бул жака атым, фамилиям буларды жазгандан кийин, мисалы үчүн
Аны бекитишиз, андан кийин электрондук пошталарды жазгандан кийин не болот? Так, onu көчүрмөйм, Ctrl+C, Ctrl+V. The main guests, zero, included. Так, make changes online to booking, okay. Дальше, final details. Көрүнөт, бул авторизацияга чейин карап атат да. Если бул жака туура эмес бир электрондук почта жазсак, иштебеген эле, ал иштебеши мүмкүн бизге. Бул жакта телефон номерин сурап атат. Мисалы үчүн 346 420 4564. Американ номерин жаздык. Андан кийин Так, бул жактан эми карточкаларды тандашыбыз керек. Ушулар тандагандан кийин бул мен уже карточкамдан акчаны снимать этет. Бул ушул приложение иштеш үчүн бизге жок дегенде 4 тил керек. JavaScript, HTML, CSS, сөзсүз биринчи очередде HTML, CSS ансыз болбойт. Вот, көрүп атасыңарбы? Бул жактагы аты эмне деп жазылган? Көрөбүз. Head менен башталат, бул деле кайра эле, жанагы эле. Тайтылын табайлычы, тайтыл кайда экен? Так. Аябай көп болгон үчүн табыш оор болушу мүмкүн. Аябай эле чоң экен веб-сайт. Body бар, ооба, body. Вот. Div'дер. Div'дин ичинде div. Анын ичинде A. Чачым ону бассак. Эмне чыгат? Кыскасы ушундай. Приложение болуш үчүн, могу как приложение жана application болуш үчүн бул 3-4 тил менен жазыш керек. Анткени бул жакта банктарга чейин бул доступ болот. Банктагы атыңдан, фамилияңдан чейин акчаны снимать этиш керек. Мисалы үчүн бул жакта эмне? Марал FM KG десек. Бул жакта эч кандай сатып ала турган эчтекеси жок. Бизде каттоодон өткөрө турган эчтекеси жок. Атың, фамилияң жазды, бирдеме дейт тургандайчы. Ошол үчүн буга бир 3 тил жетет. JavaScript, HTML, CSS. Түшүнүңүздөрбү? Чоң рахмат. Так, негизинен бул жакта мунубуз иштеп атат. Көрөлүчү уже. Бизде интернет жок, макул, интернет жок болсо деле иштейт, проблема эмес. Негизинен сүрөттү туура жазсаңыздар эле болду. Агай, сиз азыр көбүрөөк деп жазыңыз го. Меники баягы ошол чыгып эле, азыр кайра чыкпай калыптыр да. Мен сени өчүрүп алдым окшойт. Мен кодду окуп коесузбу? Текшерип алайынчы. Аябай жакшы нерсе, монтип drop down деп коет, ушул колдон келсе эми убакыт болсо бул жака гамбургер менюларды да үйрөтсөк болот эле. Гамбургер меню бар, анан site деген бар, мисалы үчүн азыр site CSS деп коет. Азыр site CSS templates. Бул тилди үйрөнүп алсаңыздар, бул тил мындайча айтканда практика эле талап кылат. Көп оор эмес. Азыр мен сиздерге ушундай тилдерди айтам, аябай оор. Бул аябай мындай үйрөнсө боло турган эң биринчи баштапкы жакшы вариант ушул. IT-ге кирип аткандарга. Буну Python-чу? Ушу JavaScript менен. Python эми ол негизги бир язык неме программирование боюнча. Бирок мо HTML, CSS менен баштаган жакшы, уже дароо эле муну менен жумуш тапса болот да. Python менен жумуш тапкы чейин Python анын Адан Яга чейин түшүнүш керек, жок дегенде бүт темаларынча. Аны менен проект жасаш керек Python менен. Муну менен проект жасаш дароо бир 4-5 ай үйрөнгөндөн кийин проект жасаса болот. Вот көрдүңүздөрбү, бул жакта эмне кылат? Сайт. Так, мындай кылайынчы. Сайт. Агай. Код келген жок да. Папканы түшүрүп алсаңар, ичинде бар код.
Мисалы үчүн муну көрөлүчү, эмне кылыптыр? Мындай сол жагында кеткендер бар да, бул не только гамбургер, не только drop down. Мисалы үчүн могу стрелканы бассак, бул жак чоңоюп, басса кайра кирип кетет. Эмне downloads'тар, settings'тер, растолор, настройки дегендей. Вот. Ушул сыяктуулар болот. Же мындай болот. Бул окшош эле экен. Негизинен муну жакшы үйрөнүп алса, бир 4-5 айда уже жумуш тапса болот. HTML, CSS менен практикаларга кирсе болот. Ал эми кыйын тилдерден баштайм деш үчүн ал үчүн бир аз түшүнүк кененирээк болуш керек компьютер боюнча. Көбүнчө университетте окутат жакшылап. Математиканы да кээде эстеш керек. Мисалы үчүн азыр бир кодду көрсөтөйүн. Bubble sort algorithm in Python misal үчүн. Мындай коддор менен кетет. Синтакстары аябай оор, көп практика керек, түшүнүш оңой эмес буну башта. Кодду жакшылап ачайынчы бул жактан. Вот, мисалы үчүн муну оңой эмес муну түшүнүш, даже студенттер да оңой түшүнө бербейт. Сандарды кантип сортировать этип атат. Чоң, кичинеден чоңго карап. Билиңиздерби? Агай, сиз жөнөткөн файлда азыр эле жазылып атат, head, анан, короче, style ошол эле. Файлда чатта текстте файлда Head, style, ана head бар. Ичиндеги даныйлар жок окшойт, жок экен да. Азыр анан URL'да жаздыр, layer бар экен. Drop downга чейин ошол lay'ни эң артына жабат, кайрадан URL'да жабапсыз. Ошо. Окей, текшеребиз. Так, бул эмнеге андай болду? Бул HTML деп сохранить этилип турат. Кызык бул. Так, тексттин ичинде жок экен макулда. Мынаны көрөйүнчү. Жоктан жок. Бул эмне? Бул код. Код эмес да. Так, drop down text. Drop down'да эчтеке жок. Жакшы айтпадыңарбы? Бул жакта да эчтеке жок. Демек, башкача сохранить этиппиз. Ал кайда анда? Өчүрүп алдым мында мен, Эмнеге толук иштеди эле? Мунара иштеди силердики? Отправить? Да, немеге чатка жөнөткүлөчү анда неме кылып. Ошол текст файлда, меники өчүрүп алып буну уже. Өзү мун текст документ менен иштебейт да, башка документ менен иштейт. Бизде киришүү болгон үчүн ушу менен көрсөттүм. Мисалы үчүн эң жакшы баягы күндө эле айттым, Atom дедим. Atom деген программа бар, ошол жакта. Коддор өздөрү түстөр менен белгиленип турат. Вот. Монтип кызыл, көк, жашыл бул туура жазылгандар, туура эмес жазылгандар өзгөрүп турат өзү эле. Ошол анда эртеңге чейин дагы практика кылып келгиле, эртең буюрса жыйынтыктап, дагы башкача бирдемелер кылабыз. Макулбу? Рахмат агай. Жакшы кабыл анда, жакшы болгон. Рахмат агай.